Саламатсызбы, сиздер угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болуңуздар. Микрофондо Мереш Базлакунова. Өткөн жылдын аягында Орусия менен Кыргызстан мунайды кайра иштетүүчү заводдорго мунай заттарын салыксыз алып келүү боюнча макулдашылган. Бул жерде өзгөчө Кыргызстандагы эң ири мунай өндүрүүчү заводдордун бири болгон Жунда мунай өндүрүү заводуна жумшалмакчы. Бүгүнкү күндө бул заводдун абалы кандай, анын келечеги тууралуу биз алдыдагы убакыт ичинде сүйлөшөбүз. Суроолорду 680606 телефон аркылуу берсеңиздер болот. Мындан тышкары 0708 68 06 06 телефон аркылуу WhatsApp'тан дагы суроо пикирлерди кабыл алабыз. Биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар аралык башкармалыгынын башчысы Зайнидин Жумалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Алгач ушундан баштайлычы. Чындыгында Жунда заводу бул абдан ири көлөмдөгү мунайды өндүрүүчү завод болуп эсептелерин башында бардыгыбыз угуп, жакшы кабыл алдык эле. Бирок көп учурда бул сырьонун жетишсиздигинен толук кубаттуулукта иштей албай келди. Эми жыл соңундагы жагымдуу жаңылыктан баштайлы. Сырьо канча көлөмдө келет, анын баасы кандай болот? Өзүңүздөр. Саламатсыздар. Урматтуу радио угуучулар, мен дагы ошол Жунда заводунун иши менен сиздерди тааныштырып коеюн. Биринчиден ошо эң былтыркы жылы, ошо 2016-жылы Россия өкмөтү менен Кыргызстандын ортосунда макулдашуу болуп, ошол жерде биз Россиядан мунайды ошо бажы төлөмү жок алганга кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдө ошол жакшынакай ошо келишимге жетиштик. Азыр Россиянын Думасында бул келишим ратификация болуп, президент кол койду. Эми биз азыркы учурда ошол индикативный план деп коебуз. Ошол Россиядан биз буга чейин 1 миллион тоннанын тегерегинде мунай затын бажымды төлөбөй, бажы төлөмүн төлөбөй алып жүрчүбүз. Азыр болсо ошол мунайды дагы алганга ошо сүйлөшүп ошого жетиштик. Эми Кудай буйруса, бизде ошо Кыргызстанда өзүңөр азыр айтып кеткендей Жунда заводу иштеп атат. Бул заводдун 1 жылдык производственный мощность деп коебуз. 800 000 тоннанын тегерегинде мунайды кайра иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошонун азыркы убакта бир 300-400 000 тоннанын тегерегинде 300-400 000 тоннанын тегерегинде ошол мунайды кайра иштеткенге мүмкүнчүлүк алып атышат. Буга чейин мына бул завод 2014-жылы баштаган тесттик режим менен, андан азыр мына өндүрүш жакшы эле иштеп жүрүштү. Азыркы учурда канча көлөмдө продукция өндүрүп атат бул завод? Мына эгерде 2016-жылдын толук маалыматын ала турган болсок, 300 000 тонна мунайды калдыктары деп койсок болот. Эми мазут дагы башка түр продукцияларды Казакстан менен Россиядан алып келип, ошону иштетишип, былтыркы жылы 300 000 тоннанын тегерегинде мунайды кайра иштетип чыгарышты да. Мунайды кайра иштетип чыкканы бул күйүүчү майлоочу майды өндүрүү жагы туурабы? Ооба, ошондон азыр 92 бензин, 80, 85 ошондой эле дизелдик отун чыгып атат. Отун, зимний деп коет экен, жайкы эки түрүн. Андан тышкары газ, жыжыны газ дагы
суюк газды дагы чыгарып атышат. Негизи биздин Кыргызстандын ички рыногун ушул Жунда заводу толук канааттандыра алабы? Биз андай мүмкүнчүлүккө канча убакытта жетише алабыз? Эми бир Жунда азыркы бул көлөмү менен баарын камсыздандыра албайт. Анткени Кыргызстандын өзү 1.200.000 тоннанын тегерегинде şu биздин потребность Керектүүбүз ошончо, керектүүбүз ошол 1.200.000. Жунда заводу мына айтып аткандай 16-жылы бир 300.000 тоннаны чыгарышты. Азыр болсо мына экинчи дагы бир завод мына ишке киргизген жатабыз азыр. Бул токмоктогу нефтини кайра иштетүү ошо өндүрүшү болуп саналат. Алынын көлөмү 400.000 тоннанын тегерегинде. Бул Жундага караганда бир аз кичирээк көлөмдө. Бул 2 эсе кичирээк өндүрүш болуп эсептелет. Ошон үчүн эгерде Жунда заводу толук кандуу ошо 800.000 тоннанын баарын өзү өндүрүп чыгара турган болсо, анан токмоктогу заводубуз ишке кирип, алда толук кандуу иштеп кетсе, анда биз өзүбүз камсыздандырганга толук мүмкүнчүлүк алабыз да. Эми бул жерде баягы Кыргызстанда өзүбүздүн нефтибиз аз да. Бир жылда бир 100.000ге жетпеген тонна нефть алабыз. Бул Кочкор Атадагы нефти. Кочкор Ата нефти заводунда. Эми ошолор нефть эмес, ал жерде да нефтинин өзүнүн чыгарган Баткенде, Жалал-Абад ошол эми бизде нефтинин запасы азырына изилденип атат. Эми ал көп убакытты талап кылат болуш керек. Ошон үчүн биз азыр ошо Казакстан анан Россиядан алып аткан себеби да. Биздин студиянын телефону 68 06 06, мындан тышкары 0708 68 68 68 06 06 номер аркылуу WhatsApp'тан дагы суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой эле Facebook баракчабыздан да суроо пикирлерди кабыл алып жатабыз. Бүгүн Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына жакынкы аралыкта ушул Орусиядан негизги сырьёолор келет. Бул сырьё бажы төлөмүсүз алынат. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң жеңилдик болуп эсептелерин да эсиңиздерге салып өтөлү. Алгачкы келген суроолор бар бизде WhatsApp аркылуу, мен аларга көңүл бөлөйүн. Азыр дейт Жунда заводундагы тирешүүлөр аягына чыктыбы дейт да. Менимче бул жана жергиликтүү калк менен ушул заводдун ишине байланыштуу бир топ мындай сын пикирлер болуп келди эле да, баягы экологияга таасири тийип атат. Анан ал жерде иштеген жумушсуздардын жумуш баягы жергиликтүү калкка берилиш керек деген маселелер толук чечилдиби? Эми бул абдан бир маанилүү, орчундуу суроо болуп эсептелет. Ошол берген суроо берген жараныбызга чоң рахмат айтып коеюн. Эми бул жерде мындай болду да, бул абдан чоң, Кыргызстанда биринчи жолу ушундай көлөмдүү чоң заводду 25 жылдын ичинде ошо биринчи жолу салдык десек болот да, өндүрүш боюнча. Анан бул жерде бир 1000 кишинин тегерегинде жумушчу орун ачылды. Азыркы мезгилде 700-600дөн ашык, 700гө жетпейт Кыргызстандын жарандары ошол жерде эмгектенип атышат. Биринчиден ошол 700дүн ичинен Жайыл районунун тургундары бир 500гө жакын. Бул Жайыл районунун жаш балдары, жаш кыздары, мына мен өзүм да жакында эле ошол жерге барып келдим. Ошо балдар менен дагы, кыздар менен дагы сүйлөшүп, анан айлык маянасы азыркы учурда бир 20.000ден 25.000ге чейин айлык маянасын алып атышат. Канча пайызы ошо жергиликтүү калк болуп атат да, ошо жерде иштегендерди? Бул бир 70%дын тегерегинде болуп атат. Анан
Эми биз дагы ошол маселени көтөрүп атабыз. Сиздер мындан да көбөйтүшүңөр керек деп. Алар заводдун жетекчилери азыр генеральный директору Кытай жараны, көпчүлүк азыркы ошол генеральный директордун орун басарлары азыр баары кыргыз жигиттер, кыргыз биздин кыздарыбыз. Абдан мени кубандырат да. Ошол жерде мына 3 жылдан ашты. Жакшынакай иштеп аткан кыздарыбыз, жигиттерибиз бар экен. Биз дагы биринчи чоочуганбыз. Кыргызстанда ошо нефтини кайра иштетүү завод бул биринчилерден болуп тургузулгандан кийин ошо специалисттерибиз бизде жок болот го деп. Жок. Ал жерде башында алар өзүнүн окутуу ишин дагы жүргүзүштү, бул заводдо жергиликтүү. Эми ал жерде калкты даярдоо боюнча азыр сөзүңүзгө аралжы байланышта угарман бар, кезек берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Коногуңузга суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Бул жунда иштеп атат деп атасыңар, анан Токмокто дагы бир заводду иштетебиз деп атасыңар. Эми ушунун баардыгынын жыйынтыгы катары бул колдонуучуларга бир сезиле турган бир немелер болобу? Мисалы, баа төмөндөйбү, нефти продуктылардын же кандай? Ошол боюнча суроо берейин дедим. Абдан жакшы суроо. Мен ушул боюнча бир ушу биз Тажикстан менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы азыркы бааны бир айтып койсом да, эгерде биз Тажикстанда мисалы үчүн 70 сом болсо, бизде 40 сом болуп атты да. Азыр деле ушу 40 сомдон тегерегинде да. Анан бул эмне себептен? Бул ошол эле биз Россиядан бул жака мунайды алып келип атканда, мунай затын алып атканда, бажы төлөмсүз алып жүргөнбүз да. То есть бул эмнени айтат? Ошол өндүрүштө кандай, Россияда кандай баа болсо, заводдон чыккан баа кандай болсо, ошонун эле баасы менен бизге келип атты. Мына бул 2010 жылдан бери ушундай баа менен. Ошон үчүн биздин баа эч качан мындай катуу көтөрүлүп кеткен жок. Бизде ошо айтып аткандай өзүбүздүн мунайыбыз жок болсо дагы, жаратылыштан алган мунайыбыз жок болуп атса дагы, биз ага карабай ошол бааны бир деңгээлде кармап турганга жетиштик. Ал ошо Россиядан келип аткан мунай затыбыз, бул дагы бир жолу кайталап коеюн, бул ошол мунайды мунай чыгарган заводдун баасы менен бизге только сырьё берип атты да Россиянын. Жок, алар сырьё эмес, алар готовый продукция берип атты. Готовый продукция берип атты. Эми мына биздин азыркы мүмкүнчүлүк болуп атат, биз өзүбүздөн чыгарганга мына 2 заводду кошсок, анда толук кандуу иштесе, анда 1 миллион 200 миң тоннаны алганга биздин анда баага таасир этеби ошол? Эми бул жерде мындай да, нефтинин өзүнүн стоимасы, нефтинин бул бир баанын бир 20-25% гана түзө алат да. Нефти түшүп кетсе же көтөрүлүп кетсе, андан да ылдыйраак болот. Көбү бул көпчүлүк баа эмне кайсы жактан келет? Анын баары тең мына ошол эле заводду тургузганга 300 миллион долларды Кытай компаниясы ошол заводко сарптады да. Инвестиция кылды. Инвестиция кылды, бирок алар өздөрү ошону кредит менен алып салган завод да. Баага таасир этиши мүмкүнбү? Кармап турганга мүмкүн. Эгерде биз азыр аны ылдыйлатып жиберебиз десек, бул туура эмес, калпчы болуп калышыбыз мүмкүн. Азыр кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен конокко суроо берейин дедим Бишкектен, Мырзак. Негизинен бул эң туура чечим болгон, Жунда заводунун курулганы биздин мамлекетибизге. Бирок азыркы көйгөй мындай болуп атат да, 400 миң тонна чыгарат деп атат азыр, жарым немеде иштеп атыптыр, кубаттуулукта. Бирок ошол чыгарган продукциясынын көпчүлүгү эле Ош Ваткен аркылуу Тажикстанга контрабанда жолу менен кетип атканы эч кимге жашыруун эмес деп ойлойм. Бул баардык жерде такталган.
ушул нерсеге бир кандай мамлекеттик органдар тараптан бир чектөө коюп, өзүбүздүн мамлекетке калтырсак, элибизге бир жеңил болуп, ушу бензиндин, солярканын баасы арзан болобу эле деп ойлойм да. Анан экинчи менин оюм бул баары бир жогоруда угарым айтып кетти. Бензиндин баасы, дизель отунун баасы эч качан арзан болбойт бизде, себеби өзү нефть жетишпейт. Сырье баары бир келип атпайбы Россиядан. Ал эч качан баага таасир бербейт деп ойлойм. Биз ушундай эле кымбат колдонуп жүрө беребиз деп ойлойм да. Рахмат. Жооп берсеңиз. Эми бул жерде дагы эле жанагындай айткандай, бул угуучубуз өзү дагы ошо өзүнүн суроосуна өзү жакшынакай жооп берди. Жанагынтип биз ылдыйлатып коебуз деген ал туура болбойт да. Анан жанагы айтып атпайбы, контрабанда менен тиги жака кетип атат, бул жака кетип атат деп. 2015-жылы Тажикстанга официалдуу түрдө эле, Афганистанга официалдуу түрдө эле экспортко чыгарылып атты. Бирок ал көлөмү анчалык көп болгон жок да. Бир 30 000 тоннанын тегерегинде, эгерде мурдагы жылы 200 000 тоннанын тегерегинде өндүрүлсө, ошонун бир 30 000 тоннанын тегерегиндеги продукция ошо Тажикстанга, анан Афганистанга экспорттолду. Биздин бажы комитетинин маалыматына караганда. Мен дагы кечирип коюңузчу, мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Албетте, ошол эле ар бир государственный органдар өздөрүнүн баягы милдеттери бар, өздөрүнүн ошол функциялары бар, ошон менен көзөмөлдөгөнгө дагы алардын укугу дагы бар. Эгерде контрабанда болсо алар өтпөш керек. Эгер өткөргөн болсо анда баштары менен жооп бериш керек. Ар бир ошол тиешелүү мамлекеттик органдар. Биздин албетте бул Борбор Азияда негизи тарыхында биринчи жолу ошол өзүнүн продукциясын экспорттоого багытталган завод болуп эсептелет да, туурабы? Бул жагын белгилейли. Мен угармандардан кечирим сурайм, бир аз сыркоолоп жатканга байланыштуу оюмду жакшы түшүндүрө албай атам. Кийинки угарманыбыз мындай суроо менен кайрылып атат. Азыркы учурда дейт, завод дейт, коопсуздук эрежелери айлана чөйрөгө тийгизген таасири боюнча эл аралык нормаларга толук жооп береби деп кайрылат. Эми мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бул коопсуздук жагынан же болбосо экология жагынан эгерде ошо баягы нормадан ашып кете турган болсо, көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдар бар. Экология бар, ошол эле санэпидемстанциялар бар. Ошондой эле башка бизде эми экотехинспекция бар. Булар жылыга пландуу ошол мекемени текшерип, мына азыркы учурда ошол жерде азыр текшерүү жүрүп атат. Бул азыр эле эмес, жылыга текшерилип турат. Анан биздин билгенибизге караганда Жунда заводу, ошо заводду баягы бир ызычуу болуп жүргөн кезде элдер дагы ошол айтып атты эле, комиссияда иштеген. Ошондо бир 10 миллион доллардын тегерегинде кайра баягы оборудованияларын, ошондой эле бир технический жактарын дагы жаңылаткан бир ишти алып барышты дагы. Ошого кошумча дагы бир 10 миллион доллардын тегеринде сарпталды да. Аны бизге экотехинспекциянын кызматкерлери дагы ошо айтып атышты, ошону ишке ашырышты деп. Кийинки угарманды угабыз, саламатсызбы? Саламатчылык, Бишкектен Жомарт. Угарманга бир аз бат-баттан жооп берсе. Бул Жунда заводу негизи башында айтылды эле, бизде арзан бензин болот, арзан күйүүчү майлар болот деп.
азыр айтып атат, что биз бааны кармап турушубузга жакшы болот депчи. А бааны мындай жунда заводу жок эле кармап туруп келдик деп айтпадыбы? Ошондуктан анда жунданын кереги жоктур эле бааны кармап турган жунда бул ни при чем болуп калат атпайбы? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, негизи дүйнө жүзү боюнча нефтинин баррелдин баасы $100 ашып турганда бизде 40 сом эле. Азыр $50 тегерегинде. Демек бизде бензин 20 сом болуш керек эле да. Ал жагын кандай карашат? Рахмат. Эми баягы суроо берип койгон абдан оңой да. Эмнеге мындай болбойт деп. Мен жана бекеринен айткан жокмун. Тажикстанда 70 сом болуп атат. Жок, бул эми дүйнөлүк рыноктогу баа менен салыштырып атат да. Биринчи суроосуна жооп берип атам. Анан биз, мисалы үчүн Россиядан мен дагы бир жолу кайталап коеюн, бажы төлөмсүз алып атканбыз. Эми Россия деле өстөрүндө дагы мына кризис болуп, өстөрүндө дагы бюджетте жетишсиздик болуп атат да. Алар Кыргызстанды эле карап эле биз деле бага бербейт да. А эгерде алар бир күнү силер ошол эле бажы төлөмүн төлөп туруп алгыла деп койсо, анда биздики дагы Тажикстандыкындай болуп 70 сомго чыгып кетмек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр эгерде биз өзүбүздүн мунайды чыгарган заводубуз иштеп турса, анда биз ошол нефти канча баада болсо, ошонун тегерегинде бензинди кайра иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жок, угарман ушул суроону мына бизде WhatsApp аркылуу да 2-3 угарманыбыз берип атат да. Дүйнөлүк рыноктогу нефтинин баасы жана угарман белгилебеди, $50 болгондо бизде канча эле, азыр болсо андан түшүп кетти. Эмне үчүн бизде баа өсүп атат депчи? Мен мына дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен айтып атам, ал киши 40 сом деп айтканы туура эмес. Эгерде $100 болуп турганда бизде 49 сомго чейин чыккан. Нефть, бензиндин баасы. Азыр болсо мына 35 сомдун тегерегинде болчу. Азыр бир баррель где-то $60 тегерегине жетип калды да. Азыр мына көтөрүлүп атат нефтин баасы. Азыр Зайнидин мырза, тактоо үчүн бир суроо бере кетейинчи. Айтыңызчы, негизи Жунда заводу биздин Кыргызстандын рыногунда күйүүчү майлоочу майдын баасын кармап турууга таасир эте алабы? Ооба же жок? Ооба. Кармап турганга таасир этет. Бирок арзандатууга таасир. Арзандатууга биз азыр эчтеке аны айта албайбыз. Рычаг жок. Андай рычаг. Эми биз баягы рыночный экономикада жашап атканда биз аларды, мен дагы бир жолу айтып коеюн, айтып атпайбызбы? Булар заводду салып атканда буларга дагы өстөрүнө дагы пайда түшүш керек да. А эгерде азыр мен өкмөт жагынан биздин Кыргызстанга кандай пайда келип атканын силер сураган жоксуңар эч ким. Эмне пайда түштү деп. Мына 2016 жылы 1 миллиард 600 миллион сом налог түштү. Туура. 1000 кишинин 700 кишиси 20 миң 25 миңден айлык алып атат. Жумуш менен камсыз болду. Андан тышкары ошол эле жерде бир 60 субъект бар, дыйкан чарбасына бөлүнгөн жерлер, кайрак жер экен. Алар болсо 20 миң сомдон арендага ошол жерлерин Жунда завод жанагы санитарный защитный зонага түшүп калган деп арендага берип 5 жылга мурун алышат акчасын. Мына ал жерде андан тышкары этин алып келип атат, башка продукцияларын алып келип атат. Ал жерде заводдун тегерегинде жумуш абдан көп мындай жүрүп атат да. Азыр дагы бир угарман байланышта. Саламатсызбы?
68060606 телефон номерун терсеңиз болот. Суроолорго экономика министрлигинин региондор аралык башкармалыгынын башчысы Зайнидин Жумалиев жооп берип жатат. Ошондой эле биз Жунда заводунун өкүлдөрү да биздин студиябызда болот эле, бирок алар объективдүү себептерден улам келе алышканы жок. Бирок ошол Жунда заводу дал ушул ишмердүүлүгү жөнүндө эң мыкты билген биздин адисибиз студияда. Дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Бул мырзанын атын унутуп атпаймынбы? Зайнидин мырза. Зайнидин мырзага мен ишине ийгилик каалайт элем, биринчиденчи. Экинчиден ушундай заводдор дагы Кочкордо, Жалал Абадта же Токмок жакта эгер ачылса, анда кенен болот эле да. Жалгыз заводго ушунча көз каранды болуп аткандан кийин жана берки угармандарга каршы элем тигинти койбойсуңар, минти койбойсуңар дегендечи. Туура ийгилик каалайм, дагы заводдор салына берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр анда кыска жаңылыктарга орун берелик. Андан кийин Түз ободогу маегибизди улантабыз. Суроолорду 680606 телефон аркылуу берсеңиздер болот. Азыр угармандан келген суроо бар экен. Жунда заводунан чыккан күйүүчү майлар кошуна өлкөлөргө ташып чыгарылып жатат деп уктук. Чынтөгүнөн айтып кетсеңиз дейт. Ошондой эле Казакстандагы ушундай мунай заводуна караганда биздики алдыдабы дейт. Эми мен биринчиден ташып чыгып кетип атат дегенди эгерде алардын бир контрагы бар болсо Тажикстанга же башка жагына бизде экспортту азыр токтотуп коюш деген андай эме жок. Кайсы жакка чыгарабыз десе чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Мен жана айтып кеттим. Экспортко чыгаруу. Экспортко мына Тажикстанга, Афганистанга бир 30 000 тоннанын тегерегинде ошо официалдуу түрдө эле бажы төлөмдөрүн баарын төлөп эле чыгарышты да. Калган мунай заттын баары тең ошо биздин өзүбүздүн ички рынокко кетип атат. Казакстандагы рынок жөнүндө сурап атат, бирок ага бир аздан кийин жооп бериңиз. Угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз сөйрөдүк беребиз Жунда боюнча. Айтыңыз. Могу Жунда заводунда Россия менен келишим түшкөн баада алышабы? Жанагы 5 растамашка. Баада льготный баа менен. Сырьё нефтини. Биринчи суроом. Экинчи суроом, если ошол растамашканы 5 растамашка алган болсо, эмне үчүн анда баасын кыскартып арзан кылганга болбойт да? Шуну түшүнбөй атам да. Болот да, баасын эметип, антимонополия менен бир бааны коюп, өзүнүн кредиттерин мынчасын төгөсүң, мынчасын мындай кыласың, мынчасын ала көрөсүң, сага тирөлүү мынча мынчасын бааны ылдыкласын деп койсо болот эле да. Рахмат. Эми сиз туура эле суроо берип атасыз. Мисалы үчүн ошол эле бул мен жана дагы айтып кеттим, бул нефтинин өзүнүн баасы бул готовый продукцияга келгенде ал бир 20% тегерегинде эле ошо эмени составляйт да, ошо акча жагына келгенде. Калганын баары эле расход, жанагы ички өстөрүнүн расходдору, ошол электр энергия, ошол жанагы зарплата, ошол эле кайра переработка кылган. То есть бул жерде калган ошо накладные расходы деп койсо болот, ошонун баары тең жанагы стоимостька кирип кетип атат да. Рахмат, кийинки угарман, саламатсызбы? Номерди айтыңыз. Угуп атабыз сизди. Алло. Угарман байланыштасыз, айта бериңиз. Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен телефон турмасында дұрыс угулуп атабы? Угулуп атат, сиз эфирдесиз. Мен сиздерге жана Сайнидин мырзага жооп берейин дедим эле. Эптиги суроо берейин дедим эле. Бизде 70 Тилекке каршы угарман кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Кийинки угармандын суроосун берейин. Бизге WhatsApp аркылуу да бир угарман кайрылып атат. Тажикстанга канчадан сатып атасыздар? Өзүбүз Орусиядан сатып алып жатсак, биринчиден өзүбүздүн рынокту камсыз кылып туруп анан сатса болобу деп кайрылган. Эми бул кечирип коесуздар, ушу урматтуу радио угарман. Биз ал ичиндеги мисалы үчүн канча сомдон каяка сатып атат деген финансылык жагынан биз такыр ага кийлигише албайбыз да. Бизде мына бажы төлөмдөрү бар да.
ошо бажы төлөмдөрү анан кийин канча көлөмдө кетип атат, ошону гана айтып бере алабыз. Башка мындай эмени мен айта албайт экенмин да. Канча сомдо? Орусиядан өзүбүз сатып алып атсак, аны экспортко чыгарбай, бизден ички рынок деле тейлесе болобу деп атат. Албетте, бул жерде эгерде ички рынокто ошондой потребность бар, мына биз айтып атпайбызбы, быйыл ошо экспорт көп болгон жок да, ошо баары эле ошо ички рынокко кетти 300 000 тоннанын тегерегинде. Анан кийин бул жерде эми азыр рыночный отношение, поэтому бул кандай эмеде сатылып атат. Айтып бериңиз. Ооба, бул эми алар экспортко чыгарып атса, ал биз закон түрүндө аларды Тыюу токтото сала албайбыз алынбайт. да. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен жана суроо берейин деп кайрылып болот. Эме 1972 жылы Нарын областында нефть боюнча 3 вышка каскан. Мисалы Акталар районунун Коңорчок айылынан, Ажерге тал, Атбашыдан. Мына ошонун баарын 12 жыл казып, мына бүгүнкү күндө ошол жерде май чыгып турат, нефть чыгып турат бүгүнкү күнү. Анан эми ошону кандай, ошону даяр продукцияда, ошону анализдеп, анан иштетип көрсө болот, көчкөрөт. Рахмат. Азыркы мезгилде ушу нефтини изилдегенге ушу чоң көңүл бурулуп атат да. Мен дагы ошол аксакалга кошулат элем, мен дагы көргөм, ошол барып жеринен көрүп келгенбиз. Атбашыдагы ошол Союз убагында казып барып анан токтоп калганда, бирок нефтинин чыгып турганын биз көргөн жокпуз. Ал жерде аны дагы ылдыйлатып, тереңдетип казыш керек экен да. Эми мындай көп эле жерде айтышат, ошол Панфилов районунда дагы, Чүй областында дагы, түштүктө дагы көп жерлер бар. Эгерде ошолордун баарын чыгарсак, биз өзүбүзгө дагы албетте жакшы болот эле. Башка өлкөлөргө барып нефти сурабай, мына ушул өзүбүздөн чыккан нефтини кайра иштеткенге. Жана сиздер бир Казакстан боюнча суроо бердиңиздер эле. Мен айтып коеюн, ушул Казакстанда 80 миллион тонна тегерегинде нефти чыгат да. Казакстанда 3 чоң завод турат. Ар бири 5 миллион тонналык кайрачы нефтини кайра иштетүү заводдору бар да. Була Казакстандын өздөрүнүн потребности примерно бир 20 миллион тоннанын тегерегинде экен. Ошондо аларга дагы бир 5 миллиондун тегерегинде жетпейт. Бирок аны алар Россиядан алар да ошо алып атышат. Дагы бир угарман байланышта. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Тажикстанга канча сомдон берип атасыңар тиги бензинди? Анан эгер ошо Тажикстандын кымбатыраак берсеңер, биздин өзүбүздүн ички рынокто кичине арзаныраак кылбайсыңарбы? Анан тияка берген болуп атасыңар, биздин ичибизде аябай кымбат болуп атат бензин. Буну кандай деп түшүнсө болот? Өзүбүзгө жетпей атат, ошон үчүн кымбаттатып атабыз деп атасыңар. Канчадан берип атасыңар Тажикстанга? Ошону эле айтып койгуңарчы. Эми азыр Тажикстанга мен мындай өзүмдүн оюмда бир 10-15% кымбат сатылат болуш керек. Бирок ал жака саткан көлөмү азыркы мисалы үчүн 100%-тин бир 10го жетпеген пайызын ошо Тажикстан анан Афганистанга экспорт кылышкан да. Зайнидин мырза, айтыңызчы, мисалы башында бул Жунда заводу ишке киргенде багы евро класстагы, евро 3, евро 4 деген класстагы бензиндерди чыгарабыз деген да убадалар бар эле да. Булар качан ишке кирет? Мына мисалы үчүн бизге азыр 3 жылдын тегерегинде ошол эме бар да, сурок коюлган да. Биз дагы ошо таможенный союзга киргенден кийин биз дагы ошол таможенный союздун стандарты менен чыгарышыбыз керек. Аны заводдун баары жакшы түшүнөт. Азыр ошонун үстүндө булар иштеп атышат. Биз эгерде ошол 2019 жылда уже биз киришибиз керек болсо, евро 4, евро 5ке да, андан ары биз аны колдоно албай калышыбыз дагы мүмкүн да, потому что
ал жерде чоң баягы штрафный санкциядай мындай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн евро 4 евро 5ка уже өтүшүбүз керек, Да, завод өтүш керек. Азыр дагы бир угарман биз менен байланышта. Саламатсызбы? 680606 телефон номерин терсеңиз болот. Кийинки угармандын суроосун берип өтөйүн. Азыр дейт, Жунда заводунун чыгарган продукциялары биздин автомай куючу жайларда сатылабы дейт. Албетте сатылат. Бул жанагы бизде көп автозаправкалар бар да. Мына жакында эле айтпадыкпы? Ошо Газпром бир 50ге жакын автозаправкасын ишмебин токтотушту. Ооба. Бирок алар баары эле иштеп атат азыр. Көбүнчө ошол Жундадан алып барып, башка компания сатып алат. Жунданын өзүнүн автомай куючу жайлары ачылып атат. Жок, өздөрүнүкү пока жок. Азыр алар бизде ушул жердеги иштеп аткан компаниялар эле ошо Жундадан сатып алышып, заправкалар аркылуу сатылып атышат. Азыр дагы бир ушул сапат маселесине байланыштуу суроо бар эле, бирок ага чейин угарманды угалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Биз радиодон катышкандардан суроо бар эле, Караколдон Орозбаев Кубанычбек. Бензин жөнүндө, Жунда жөнүндө айтып атпайбы? Жабыз жылдын алдында Россиянын президенти кол койгон бизге лимит боюнча бензин нефть бергени боюнча. Бирок ал ошол указында ачык көрсөтпөдү. 3 страндарга сатса Кыргызстан бул келишим токтотулат дагы, ошол нефть продукциялар берилбейт. А биздин катышуучулар айтып атат, 15%ке жакын биз сатканга уруксатыбыз болду. Ал деген баалар айтып атпайбы? Президент Россияныкы ачык айтып атат. 3 страндарга сатылса, бул келишим сагын токтотулат. Ошого жооп берип койсун. Анда сиз да жакшылап уксаңыз, мен айтып атам 15-жылы Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосунда келишим мына бул декабрда ратификация болуп, азыр эми мына быйылкы жылдан баштап ошол нормалар 2017-жылдан кирет. Азыр эгерде биз ошо нефтини Россиядан алып келип алып, анан биз эгер 3-4 өлкөлөргө сата турган болсок, анда жанагы сиз айткандай да, биз буну буга чейин алган нефтини жанагы мазутты алып келип кайра иштетип, анан ошолор сатылып аткан да. Нефтиге тиешеси жок ал. Азыркыдан баштап мына биздин соглашениябыз бар, биз азыр уже экспортко биз чыгара албайбыз, аны только биз өзүбүз внутренний рынокко гана колдонганга алабыз, жанагы без пошлина деп. Анда эгерде биздин ички рынокты камсыз кылууга толугу менен өтсө, Жунда заводу мына буюрса азыр Токмоктогу мунай заводу азыр тесттик режимде иштеп аткан экен, алар толук кубаттуулукта ишке кирсе, кандайдыр бир деңгээлде бир 100% эмес, эми албетте бир пайыз, бир мүмкүн 20% дейбизби, 30% дейбиз, биздин ички рынокты камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да, Азыр мына азыркы убакта бир 30 болбосо да бир 25 тегерегине келип калды, өзүбүздүн жанагы Жундадан чыгып аткан продукция менен өзүбүздү камсыздандырып атабыз да. Угармандар кайрылып атат да, Жунданын чыгарган продукциясы Орусиядан келген таза күйүүчү майлоочу майдай болуп эсептелеби дейт да, мындай стандарттар кандай дейт. Эми булар ар бир партиясын бизде госстандарттан өтүп турат. Азыр башында жаңы чыгып атканда көп ушундай бир суроолор пайда болгондо, ошо качествосы начар болуп атат, өңү башкача болуп атат, анан тигиндей экен, мындай экен деп. Эми биз ал жагынан специалист эмес экенбиз. Биз ошо госстандартка биз көбүрөөк кайрылабыз да, кандай качествосы кандай болуп атат, баарын тең сурап эмеп турабыз. Алар айтып атат, азыр салыштырмалуу азыр качествосы жакшы. Бирок жанагы эгерде биз нефтинин өзүн иштете турган болсок, биз буга чейин ошол экинчи
иштегенден кийинки мазутту алып келип иштетип атты да. Азыр мына бизде чоң ушул эмебиз бар, ошо ойлоп атабыз, нефтинин өзүн алып келсе, качествосы мындан да жакшы болуп, булар 95ти да чыгарганга мүмкүнчүлүк алат экен, айткандарына караганда. Андан тышкары 98ге чейин баягы нефтини, мунайды кайра алганга мүмкүнчүлүктөрү болот да. Зайнедин мырза, угарман бул жерде да бир кызык суроону коюп атат да. Кытайлар дейт, бул Жунда заводуна ири көлөмдөгү инвестиция салышканы белгилүү. Аны актагандан кийин толук ээликти Кыргызстанга өткөрүп бере алабы дейт. Өткөрүп бере албайт деп айтам, анткени бул ошол кытайлык компанияныкы. Ал компания болсо бир жеке менчикке турган компанияларда. Анан булар Өздөрүнө түшү кирешени эсептейт да дайыма. Мына буга чейин кирешеси эмес, азыр алар өздөрүнүн ошол төлөмдөрү дагы абдан көп, биз билгенге караганда. Ошо кредитти ушул жерден Кытайдын премьер-министри ушул жерге келди, Бишкекке. Биздин премьер-министрлер ошол жерде турду. Ошол жерден кол коюлуп 13 жылы ошентип кредит алышканда 350 миллион доллардын тегерегинде. Анан кийин анын баарын Кыргызстанга өткөрүшү бул реалдуу эмес, Реалдуу эмес. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Мен Бишкектен Умайбек. Могул Майлуусу шаарында СССР малында жана нефть качат эткен насостор бар эле, иштеп турчу болот. Азыр могу канча жылдан бери иштебей турат да. Анан кайсыл жактагы жанагы аксакал туура айтат, ат башыдагы эми чыгып аткан нерсе. Ал жерге насос коюш үчүн канча акча керек? Буга Кыргызстандын күчү жетпейт. Туурабы? Азыр эми ошол Майлуусу шаарындагы готовый нерсени иштеткенге кимдин бир мындай немеси бар дейм да, күчү жетет. Бизде же өкмөтпү, же президент, эми бул министерство экономиканын күчү жетпейт. Бул аксакалды мен түшүнөм. Ал исполнитель эле киши. Эми ошону түшүндүрүп койгулачы, ошону ким иштетиш керек? Азыр ошол жердеги жердин түбүндөгү нефть Өзбекстанга эле кетип атат да. Рахмат. Менче мыкты дагы инвесторлорду издеш керек да андай. Азыркы учурда инвесторлор дагы бар. Азыр ошондой жумуштарды алып барып атат. Азыр каалоосу бар инвесторлор чыгып атат, Комитет по промышленности деп. Мурдагы геология агенттиги. Ошолор менен чогуу комитет түзүлдү. Эми ошолордун түздөн түз жумушу, ал жерде жумуш жүрүп атат. Кызыгуу бар. Кызыгуу абдан чоң. Дагы бир угармандын суроосун берип өтөйүн. Ал кайрылып атат да. Кийинки учурда дейт, мисалы, Кочкор атадагы заводдун тагдырына көңүл бөлсөңүздөр, алардын продукциясы дейт, сырьёсу да бизге пайдаланылат беле дейт. Эми ошол ал жерде ошо түштүктөгү нефтинин көбү эле ошо нефтеперерабатывающий заводко барат да, Жалал-Абадтагы. Анан кийин алардын көлөмү аз абдан. Чыгара турган көлөмү аз болуп атат. Бир 50-60 миңдин тегерегиндеги көлөмдөгү мунайды чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан азыркы чыгарып аткан заводунун өзүнүн мүмкүнчүлүгү дагы көптүр. Эми аны ошо жеринде бир көрүш керек да. Ал завод азыр реконструкция кылса да болот. Мына көп радио угуучулар, жарандарыбыз бул суроону көп көтөрүшөт да. Ошол түштүк жакта дагы ошо чоң завод болсо деп. Биз дагы ошону ойлойбуз, анткени биздин Кыргызстандын жарым населениясы ошол түштүктө. Анын үстүнө багы транспортировка маселеси дагы бир топ чыгымды талап кылат эле. Дал өзүнүн жеринде чыкса, ошол өрөөндү камсыз кылууга бир топ өбөлгө болмок беле. Абдан жакшы өбөлгө болот эле. Бул дагы биздин мында планда бар, мында инвестиция жагына келгенде, ошол түштүк жакка дагы бир чоң современный завод салганга.
Угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угатабыз сизди. Менин атым Улан, Бишкектен суроо берип атам. Силердин коногуңуздар жол берип атпайбы? Жунданын бензиндерин, продукциясын башка Байланыш кайрадан номерди териңиз, же болбосо бизде WhatsApp номерибиз иштеп жатат, ал 0708 68 06 06. Бул номер аркылуу дагы байланышып ошол сурооңузду узата аласыз. Кийинки угарманыбыз Facebook баракчабызга мындай кайрылып атат. Токмоктогу завод дейт, Жундагы атаандаш болуп кете алабы дейт. Жок, мен ойлойм атаандаш болуп кете албайт го. Но эми ага жетпейт. Мен өзүмдүн эметкениме караганда, анткени ал жерде мындай мен эми технический жагынан көп эме билбейт экенмин, бирок биздин мындай көрүшүбүз Көлөмү жагынан алганда да атаандаш албайт да, туурабы? дагы атаандаш албайт. Анткени Жунда заводу мына азыр 800 000 тонна деп атпайбызбы? Булардын азыркы дагы келечектеги планында булар миллиондон дагы ашкан производствого өтөбүз деп атышат да. Мына азыр дополнительный баягы нефтехранилище деп складдарды дагы мындай салып атышат. Көбөйтүп атышат да. Булардын перспективасында абдан көп нерселер бар. Биз ойлойбуз эми бул именно Кара-Балта нефти заводу бул ошо Кыргызстанды Кудай буйруса бир нефтини эметкенге, ошо обеспечить эткенге булардын толук кандуу мүмкүнчүлүктөрү болот да. Зайнидин мырза, айтыңызчы, башында бул Жунда заводу иштей баштаганда Кыргызстан негизи чийки затты кайдан кантип алат деген маселе саясатчылардын арасында абдан талкууланган эле да. Азыр дейт, угарман кайрылып атат. Бүгүнкү күндө дейт, биз коңшу Казакстанда мунай алсак болобу? Алардын мунайы бизге пайдалуубу дейт. Эми мунай, чийки мунай, конечно, мына мен жана айтып кетпедимби? Казакстан өздөрү 80 миллион тоннанын тегерегинде мунайды алат экен. Ошонун ичинен 15 миллион мунайын өздөрүндө 3 чоң завод бар. Ошонун ичинде иштетип атышат. Ошону Казакстан өздөрүнүн ички рыногуна колдонуп атышат да. Анан биз 1-2 жылдан бери ошо Казакстан менен да сүйлөшүп атабыз. Негизи Россиядан көрө Казакстандыкы жакын болмок. Кызыл Ордо жагындагы бизге абдан жакын да. Эгерде ошол жактан ала турган болсок абдан жакшы болмок. Эми баягы эгерде биздин өзүбүздүн заводубуз жанагындай мощностун көбөйтүп дагы бир 1-2 завод эгер ача турган болсок, анда же болбосо биз өзүбүздүн нефтини ошо изилдеп, ошол нефтини таап, өзүбүздүн нефтибизди биз өзүбүз кайра иштете турган болсок, бул абдан чоң нерсе болот эле. Же болбосо да Казакстан жакын турган жерден алсак, ал дагы бизге пайда болмок. Дагы бир жагдайда мына завод эми ЯИПтин шарттарына ылайык жылга өзүнүн көлөмүн дагы көбөйтүп, анан жаңы стандарттагы күйүүчү майлоочу майларды чыгарып тура алабы? Бизде азыркы заводдун мүмкүнчүлүгү, каражаты, салынган инвестициянын абалы ошого жетеби? Буга Кытай компаниясы дагы анын баарын жакшы билет. Кызыктар, алар деле. Өздөрү да кызыктар, мини экономикада көп ошо жолугушуулар болуп турат. Биз ошо ЭЭПтин стандарттары боюнча, сроктору боюнча, ошо технический параметрлер боюнча баарын биз айтып, түшүндүрүп, эми алар дагы билет. Ал жерде чоң-чоң юристтер иштеп атышат. Жана мен айтып атпаймынбы, кыргыз жарандардын баары ошо азыр 4-5 бала ошо жерде башкы директордун орун басарлары болуп иштешет. Дагы бир соңку суроону бере кетейин. Мына WhatsApp аркылуу кайрылып атат. Газпромдун аймактардагы май куючу жайлары дейт, партнер нефть деген компанияга өттү. Ошол фирмага бензин Жундадан барабы дейт. Барышы мүмкүн, бирок мен аны азыр толук айта албайм да. Кайсы эмеге. Эми Газпромдагы өзү чоң компания, булар дагы ошо Россиядан
мына быйыл мен билишимче бир 600 миң 700 миң тоннанын тегерегинде алып келди да ошо. Эми бул завод деле Орусиядан келген багы күйүүчү майлоочу майлардын баасы жөнүндө ар кыл пикирлер айтылып жатканда, завод чыгарган продукциясынын эң негизги сапатына көңүл бөлөт болуш керек. Азыр эптин шарттары дагы ошол болуп атпайбы, көлөм жана мыкты сапат. Анткени биз ошо моюнубузга алып атабыз да, нефтини алып келип биз бул жерден чыгарабыз деп. Бул бир эле өкмөт эле контроль эмес, бул жерде ошол ар бир алган бензинди сатып алган киши да контролер болот. Ошон үчүн булардын мойнунда чоң мындай бир жоопкерчилик турат. Эгерде бир эле жолу бирөө машинасына заправка кылып, анан кийин эгер ал качествосу начар болуп калса, анда мен ойлойм бул заводду жөн эле өзү эле токтоп калат да. Чоң рахмат. Албетте биз ишенебиз, мына 2017-жылдан баштап ошо Жунда заводу дегеле Кыргызстан Орусиядан мунай продукциясын бажа төлөмсүз алып жатканы бул абдан жакшы көрүнүш. Биз аны көптөн бери күттүк эле, көксөгөн тилек эле дегендейчи. Анан заводдун ишмердүүлүгү да ойдогудай ишке ашып, Кыргызстандын керектөөсүнө жеткидей көлөмдө болсун деп тилекти билдирели. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн суроолорго Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин региондор аралык башкармалыгынын башчысы Зайнедин Жумалиев жооп берди. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен бардык угармандардан албетте сыркоолоп, бирок эфирге чыккандыгым үчүн кечирим сурайм. Оюбузду дагы толук жеткирүүгө аракет кылдык. Азыр болсо өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктарга орун беребиз.